тағушындың аққула бүрейді мінтеп алғаны тағушынды қарачы байгеннің барысы орынғудан башқасы ей қырғыздарда қалғаны атаңның көрі дүние тағушынды қарачы қытайларың қыжылдап ат боройын сыдырып кен қарқыра ошондо үч қапқақтың бойында үч айлан тағыдырып атаңның көрі бұрыт деп эми қылдың қызық деп айланайын бұрыттар тақ төбөдөн басамын төрт түлігін чачамын атаңның көрі бұрыттар тақ төбөдөн басамын деп ошондо бұрыттар тағушынды қарачы ей қырылып кетті жаздаса бери жақтан қарачы ей көктен түшө қалғандай көркө күштің арғандай жер көтөргөн балбандай жер жайнаған қол келсе жетігің маннас қауырлан жеке сайып алғандай ей тағушынды қауырлан оң жақ жетін ошондо ойып келип берделе чет жагынан алмакиң союп келип берделе атаңдын көрү сыргагы каптал жагын ошондо коюп келип берделе анын бия жагында кабыландай сыргагы суун сайып чодо калбаган суун андан кайра тартпаган чыккан актап калбаган чырмети уйкун калбаган атка жеңил тайга жак улакканын эрсинирак тағушынды қарачы ей буда турду күйлөнүп анын бия жагында ак балтайдын чубагы ей арслан манас чунагы тағушынды қарачы алыша келсе чубакка адамдын алы жетпеген адам түгүл чубакка арстандын тишиң өтпөгөн атаңдын көрү карачы оңда алысы кең экен ей ойротубуздар шер экен солда алысы кең экен солондубуздар шер экен какканчынын бежинге 40 күнчүлүк согушка кайран балтай чубагы чыдап берчи шегерген анын бери жагында сары талдан сайдырган талы калган бежинде ей сабалтындан жазаткан тагы калган бежинде чылабагандын тулкуму чылгы ыйлап алтындай чындыкка тууган ушунду тагушунду карачы ей уруган кайты кумумун менен алтынай эмиң урушка гана тууган ушунду алтын кембер курчанган айдай беттин нур чанган күмүш кембер курчанган күндөй беттин нур чанган сепкили жок нур жүздү тағушынды карачы азиз кандын Алмамбет алтынга жүзү жуулган алышкан көзү туулган ей күмүшкө жүзү жуулган тағушынды Алмамбет жүрүшкөн көзү жуулган берметке жүзү жуулган тағушындың алакең эми ошондо карасаң беттешкен көзү туулганга канда калган жыйганы эми каалаганын ыйманы келмеге тили так болгон ошо кезде алмакең эми Кытайдан гана качып эй жат болгон дүйнө тағушынды карачы ей кырктын башы кыргыл чал кыркына көпкүн жинди чал кеби тентек чорт кыял кырк чоронун бузугу ар качандан бир качан ей бузукчулук ойлогон буттай бузу ийсе да будан маннас кабыллан бузду экен деп бойгогон тағушынды карачы кыркына көпкүн жинди чал кырктын башы кыргыл чал буда келет көрдүңбү анын бия жагында аргынгандын ажыбай кандан бектен тайбаган кара тилин кайраган кан алдынан ажыбай тимеле карачы эч кимден жаңылбай өлөрүнчө сайраган адаңдын көрүң ажыбай көкөтөйдүн ашына жекең өзү баргандай такыр эле тайманбай тағушындың ажыбай буда келет көрдүңбү анын бия жагында тағушынды карачы ар качандан бир качан акыл ойлоп табуучу кечең тазбай матты сактаган акыл ойлоп табуучу ей серрек келет көрдүңбү анын бия жагында күлдүргүчүң ажыбай күлдүрдүн уулу чалыбай тағушынды карачы кара токо мажиги Камбарбектин чалиги булар келет көрдүңбү анын бия жагында ей билбегендин билгизген билгин бакай эмеспи туйбаганды туйгузган туйгун бакай эмеспи алтайчылык азапты алдын ала байкаган ей бал менен оозун чайкаган тағушындың эрбакай буда келет көрдүңбү анын бери жагында
Көкөтөйдүн ашында эмиң ашты башкарган так ошондо карачы 85 келгиче сез көрсөтүп барына эй сезими менен такшалган аданы окуй эр кошой так ошондо карачы эй шамал тийбес сел тийбес чатырлыгы дагы бар канчалагын кызытты абан кошой карынын батырлыгы дагы бар айза кармап топпузган керек болсоң абакең кыргыз үчүн ок тушкан ыктуулугу дагы бар керек болсо кошойдун мыктуулугу дагы бар эл башкарган абаңдын ордолугу дагы бар Куран окуп каттанып молдолугу дагы бар атаңдын көрүң эр кошой катаганды кеч төбөнү жайлаган катаган деген эл деген чеч төбөнү жер деген бабаң ошол эр кошой телегей тең кошой так ошондо маннаска теңирим берген шер кошой так ошондо карачы эй кошой келет көрдүңбү анын бери жагында эче көкөтөйдүн баласы өлгөндө көргөн карачы эй медиянын чөлүнөн кайыпчынын белинен так ошондо карачы таап алган баласы өлгөндө көргөн карачы көкөтөйдүн бок мурун буда келет көрдүңбү анын бия жагында орто чаткал жайраган так ошондо карачы будайыктын муз бурчак сакалы болгон бир кучак так ошондо карасаң эй буда келет көрдүңбү анын бия жагында эй бузулган чамбыл жайраган жананы карачы бузулган чамбыл жер деген жаналы карач эл деген жаналы караштар булар келет көрдүңбү анын бия жагында сарыарканы жайлаган саанатын байлаган так ошондо карачы эй жезөтүктүн өкчөсү айдаркандын көкчөсү сарыарканы жайлаган эй түпкү атасы камбаркан так ошондо карачы бабасы бараккан өз атасын айдаркан эй так ошондо эр көкчө буда келет көрдүңбү анын бери жагында эки кемин жайлаган эгиз карат байлаган алтымыш тилинде тимел сайраган Канданбектен кайбаган кара тилин ошондо эми минтип кайраган үрбү келет көрдүңбү ал бия жагында Самаркандын Санжыбек эй үкөк сакал Өзүбек алты шаардан Алманбек так ошондо карачы эй бери жактан Ормонбек так ошондо Жамгырчы булар келет көрдүңбү так ошондо Кытайлар ал өлкөнүн Боңгурбай арба курган чоң калдай атаңдын көрүгү дүйнө качып барат көрдүңбү кабырланды сүрүнөн акылынан аңтаңдап ошо кезде Коңгурбай шашып барат көздүңбү каканчындын бечинге атаңдын көрү Коңгурбай адыр беллерди аркар баскан жерлерди будур беллерди эми бугу гана баскан жерлерди так ошондо Коңгурбай ушулордун үстүнөн ирбилдей белести ишип барат көрдүңбү так ошондо Коңгурбай каркыранын үстүнөн таманы жеген жерлерди тешип барат көрдүңбү ата Коңгурбай так ошондо карачы Кытайларды жайнаган кумурскандай кайнаган элдердин карачы үстүнөн Коңгурбай шашканынан ошондо кечип барат көрдүңбү так ошондо карачы эң айта берсек манасы бүткөн бойдон тер кетет түбүнө гана айтып ким жетет эң эрениңдин омогу эзелкиндин жомогу так ошондо карачы эптеп айтты королу атаңардын жомогу так ошондо карачы айыртып айтты королу бабаңардын жомогу бал татыган кебинен
Батыр чыккан тегинен кызырдарып деринен кылымды нелли дүрбөгөн кызырдарып деринен тагы ошондо карачы бабаңардын жомогу бир кезде ушундай таш бетинде чегилген баскынчылык душмандан эй чегилген таштар терилген талкалашып жок кылып тарыхты даллай кемирген жок болбой келген кыргызга купуя сырлар берилген тарыхын айтты кыр менен эми буйрук эле болуа теңерден ошол күндөн ушул күн жөтөл кетмес бечели сөзгө адис чечени бул дүйнөдөн көз жумду адамзаттын нечени аяламды багынткан айкөл маннас келбети кылымдап айтса бүтпөгөн улуу сөздүн бермети акылдын жетпейт тереңи кайыптан акыл болбосо эмиң акылдын эле жетпейт ченемиң манасчысын күпүлөп айтып берсе күн түндөп тагы ошондо карачы кыран кыргыз сүйүнгөн манасчысын манасчыга ушинтип баатыр элим карачы байыртадан күйүнгөн кыргызга кудай бар кылган кылымдап колдоп жүрсүн деп кыра манас баатырды эми ошондо кудайым кыргызга гана монтип жайгы жаргылган. Айкөл манас жомогу кылымдарды карыткан өз тукумун өзүнө ким экенин таныткан айтып берип кетейин бар болгону жарыктан. Айкөлүң манас баатырдын арбагын тирүү бар кылган кылымдар колдоп жүрсүн деп атаңдын көрү дүнүйө ошо кудайым кыргызга гана жаргылганы. Ошо күндүн ушу күн жөтөл кетпес бечели сөзгөң азиз чечени бу дүйнөдөн көз жумду адамзаттын нечени ал жактан бери санасаң так болбоду эсеби мурас кылып алган сөз атасынан балага мурас болуп калган сөз та ошондон бери карасаң муштум болуп түзүлсө музду жарчып алган сөз андай болсо калай кайтар сөздөн качпайлы. Айкөлүң манас баатырдын түп катасы Жакыптан гана кабар баштайлы. Так ошондо карасаң шаршемби күнү кечинде күн батар кезинде карашар экен каласы ары четин сурасаң кара курум таласы төдөн молду жыйыптыр малдан санасы тыныптыр мын ошондо бай Жакып жылкы малын түгөлдөп ары жагын кайнатып үй жагына бет алып келе жаткан кезинде күн батар кезинде анан Жакыптын жайын сурасаң 50 жашка толуптур баланын жытын жыттабай байкуш жүргөн бу Жакып мында баласыз болуптур мын ошентип турганда тукуму жогу төмдеп туяксыз кандай нетем деп мында жүргөн кубашымдартын кимге жетем деп мын ошондо бай Жакып үйүн көздөй бет алып астындагы көк жулук
олбуй солбуй камчырып астындагы көк жолок оң тетири тебинип көк жолок менен закындап так ошондо карасаң Меңдибайдын уулу Акынбектин уулу суусар бөркү башында мында 11 жашында келди Жакып кашына суроосун айтып турду эле айланайын бай Жакып ошого көңүл гана бурду элеңи ата кенекең ыйлайсыз эртеден бери карасам көзүңөн жашты тыйбайсыз муну ушинтип турганда бай Жакып кандай неткени балаго деп ушуну түшүнбөйт го деп муну закындап андан кеткени кубалаган Меңдибай артынан барып жеткени бай Жакып үйгө жеткенде ат байлоого карабай алды артына карабай караганга жарабай үйгө кирип кеткени анда турган туучунак тең алысты карасаң Бозкырды ашып кеткени келе жаткан Меңдибай туучунакты кубалап кызыл көгүм чак эле так эткенден так эле астындагы куучабдар минген бойдон кууп кеткениңей кеткенин бердике көргөнү аны таштап салыңар баягы кирген Жакыптан айтылса кабар алыңар баяңа көргөгө кирдеми чыйырдыны чакырып атаң көрүп тилдеди муну ошондо чыйырды эчиңдей басып жүгүрдү төрөм деп жүгүндү чыйырдыга кеп айтат кандай капыр немесиң 50 жашка жеткенче бир бала туубай нетесиң муну ушинтип турганда эчиңдей басып жүгүргөн төрөм деп келип жүгүнгөн так чыйырды кеп айтып айланайын Жакыбым мага эмне неткени 58ге жашым жеткени токолуң жүрөт кой коюп бала тууган немедей башымында чокчоюп айтпайсыңбы ошого деп датыңдын баарын тобо деп муну ушинтип турганда чекеңге буту чалынып баг дөөлөттү карасаң мында келди жалынып айланайын Агатай эжемдин жолун жолдоп мун этегиме кан түшпөй мен дагы балалуу болбоп муну де ошентип ошондо урушумда чыкканы кызыл көгүм чак эле жаздыкка башың тиинди чырметип көздөрүң илиндиңи ошо түндүн ичинде чыйырдынын түшүндө ак селдеси башында ак сакал чаңгарыя келди чыйыр кашына бар деңер бир алда ыйлаба деди силерди жиберди мына биздерди кызматкерибиз биз деди мынау турган ак алма мынау турган кызыл алма ак алмасың уул деди кызыл алма кыз деди кызматкериңиз биз дедиңи ак алманын алгын деп напсиң өлүшүн жалма деп анын көнүн кайтарбай жебеймин деп айта албай ак алманы жегени ажыдар 60 кулач ажыдар арт жагынан ышкырып мына минтип келгени 130 кез узарып чыйырдынын өлчөмү ажыдарга миниптир аяламды кыдырып апкарып жолго кириптир аябай туруп миниптир дүйнө жүзүн кыдырып апкарып жолго кириптир баш аягын ортаса дүйнөнү каптап кетчи дей муну ошондой айбаты ажыдардын өзүндө бар экен коңей дүйнөнү кайнатты эң эле күчтүү экен анын айбатыңы
bu düştü görgün çığırdı, emtelengdep çoçudu. Jakıptın gelip kaşına, karap tursa başынан, anda turgan Jakıp'ın sungan butun tük tartpay, jumgan gözün tük açpay, uyup kana uktap kalıptır. Jakıptın jayın surasaң, baya kukulukta bün çıksa, kuştan bölök ünü var, kuyruk başı jaltırayt, kudan appak jünü var, sürümenden karasa, alp kara kuş sürü var. Anın janına dağın aydaptır, eki kuştu baylaptır. Altımış kulaç bonu jıparjıt kaçılaptır, oşondo gana kınata baylaptır. Andan beri geleli, baya bak dölöttün gana tüşünün aytıva berelin. Baya bak dölöttün tüşündü, Jakıp kan aytkan gezeken, ugu al Jakıp çalım dep, uşu menin tüşündü, alp kara kuş kiriptir, oң kolungan alıpsın, ubun gözdöy salıpsın, sol kolungan alıpsın, sonunu gözdöy salıpsın, dep uşundu bak dölöt, içinde basıp jügürüdü. Bay Jakıptın aldını da gelin bolup tügüldü, anı taşlap salыңар. Bayagı Mengdi baydın enesi, ataңның көрбей жайырақ демеси, ошо каным жандан гана кабаралыңар. Baya Mengdi baydın enesi, bejayırak nemesi, geldi çığır kaşına, ataң görü dünyü, kana menin balam dep, çаңды salıp turganı, balanın barkın bilbegen, kanday akmak nemesing, жылкычың бар, малчың бар, койчуң бардан уйчуң бар, жумшаган атаңды менин балам калдыбы деп ушунду канымжан ичиңдей басып жүгүрдү. Каражандан гана минтип түгүлдүң ey. Anın ukkan çığırdı, üyüne basıp girgeni, gelip Jakıp kaşına, baş ayaktan karasa, konguruğu başarıp, uyuktap kalıptır, turbaysın çalım dep, mına turgan kanımcan, mege kaynatat çayın dep, мұны шөнтеп тұрғанда, Jakıp тұрып тұрғаны, атаңның көрген пирим жөн, уктаган жерим жоқ, айта тұрған кебим көп, ушу урматтуу бир түш көрдүм деп ошентип ошондо түшүн айтып турганы. Кукулукта үн чыкса, куштан бөлөк үнү бар, куйрук башы жалтырайт, кудан аппак жүнү бар. Айбат менен караса, алп кара куш сүрү бар, деп ошондо Бай Jakıp жүгүргөндүн кеткени, кой деген улук мал эле, койчунун аты бар бекен, уй деген улук мал беле, уйчунун аты бар бекен, деп ошондо Jakıp'ın койчунун коңур күрөгүн үзөңү теппей миниптир, аябай жолго кириптир, адыр жолу менен, адырмагашу бел менен, будур жол менен, будурмагашу бел менен, Меңди байды карады, олбуй солбуй камчырып, койчунун көңүр күрөңүн оң тетири теминип, муну ошондо карасаң, кокту колот барысын, баш аягы караптыр, баягы төк деген жердин бетинде, кара суунун четинде, куудай урган туучунак, мындан оттоп калыптыр. Эр токумду караса, баяң ак жолборстун териси жабынып мында калыптыр.
Anna Jakып netkeni tuş tarapkan oylonуп жаман ойлор кеткени баланы жолборс жедиби эми кунун төлөймбү атаңдын көрү дүнүйө ушу бир балаң үчүн өлөм бүңөй деп ошентип турганда калың токой черинен эчеңде баскан Меңдибай баладан улсо жүгүрүп келип Jakып кашына саламын айтты түгүлүп муну ошондо Байжакып атаңдын көрү дүнүйө кандай акмак немесиң кечитен бери карасам сенин Меңдибай үй жакадан келгени мындай майык бергени атаңдын көрү дүнүйө кандай капыр немесиң деп ошондо Байжакып Меңдибайга кеп айтканы анда турган Меңдибай көргөнүн айтпай турабы көөдөк бала турабы кебин салып баштады кече сиздин атыңыз качып кеткенде мен артынан жеткенде мында карасам 40 шилтен чыгып келгени Манас деп уран чакырып Jakып деп уран чакырып кыйкырыгы баш жарып көтөрүп чыккан туусу бар кулак сынган чуусу бар деп ошентип Меңдибай балам жок деп зарландың атаке Jakып кайгырдың бир эмес 40 балаң бар турбайбы деп ошентип турганда ошондо Jakыпты гана Кудай урбай бүңөй ай көлү Манас баатырдын аламдан кең го ченеми ак кайыптын иши болбосоң ай көлүң Манас баатырга ошондо акылдын эле жетпей та ченемиң ачуусу келген Манаска артынан келип Алмамбет бастырып калды жанаша ошондо кашыңда бар 40 бөрүң Манас канга ылайык жөкөрүң аманат жанга карызым бар арстаным сизге арызым бар сурасаң батыр арызымды ойлогон оюм муш эле оңунан келген иш эле сарам жалга карк толгон сага ылайык киш эле атаңдын көрү дүнүйө караган кызыганы кей ордосуна барсак деп ошентип жолго салсак деп алма айтканын угуп бер Манас ар качандан бир качан айтпасам сырын билбейт деп ачууланган Манасы каткыкты салыптыр калгадай кашка тиш калайыктан башка тиш кашкайып чыгып калыптыр кабылан Манас ай көлү шери каткырыгын салыптыр катын жанду каңкор деп кара күчкө күлгөн анткор деп 40 чоронун барысы күнгү болуп
alıptır, gürülüşüp kalıptır. Anda misi batır dep, barıp tülük, jеңеңізге ақыр деп, қанекейім бет алып, қанқор жолға салыптыр. Ошо кезде қырысың, атаңдың көрі дүние, қырық жоронның барысы, қырғылы баштап қарысы, артынан ғана жолға салыптыр. Мұны қоя туралы жанағы тұрған Қанекей, андан кебер қабар уғалы, атаны қоқүй дүние, келбей қантып кетер деп, келбесең іші бекер деп. Бұл өңдің жұмышын ойлабай қойсаң бекер деп. Дал ошонды қырысаң, қырғыздардың ішінен сұлуларын жиыптыр. Ақыры батырлар өзіне сыйым мықтап қылыптыр. Ошо кезде қарасаң, қынай буған бекбелін, Қанекейдің 40 келін, айнектей көз жодырап, ателес көйнек шодырап. Дал ошон қарасаң, әлгі батырлар өзінің алдынан тосып алыптыр. Баштап жеңең Қанекей батырға беттеп барыптыр. Ошо кезде қарасаң, бириге тұрған батырлар аттан дөшіп қалғаны, жанағы тұрған Қанекей Айкөлі Манас батырдың жылбырын мықтап алғаны. Ошо кезден 40 жоро шамдағайы болу жосуз. Дал ошондон қарасаң, аттан бары түшүп дүрү. Ошо кезде Қанекей 40 жоронун барысын аземдеп туруп күтүптүр. Дал ошондо кырысың, атаны кокуй дүние. Дал ошондо жанагы бириги турган Қанекей Айкөлі Манас атаңа ошондо туруп кеп айтат, оюнум ук деп айтат. Азаттан болсун жолуңуз, катында болсоң угалы, кабарын айтып коюңуз, каяка жүрдү колуңуз, айланайым Манасым. Заман салынганы кеш болсун, заман акыры жүрүтуна, айтылгандай иш болсун, самаган душман түз болсун. Аз болгондо санаты, сайганат булардын. Аз болгондо жүз болсун, самаган душман түз болсун. Аксактар сүйөнч таякка, аскериң жүрдү каякка. Казаттан болсун жолуңуз, катында болсоң угалы, кабарын айт коюңуз. Батыры жобун бергенче, балам бастан дегенче, Андалмамбет кеп айтат, яшым деп айтат. Атаны кокуй дүние, жанагынга аспаңдын кара тоосунда, кара саат озунда, чок табылга жайлаган, чоң караң ат байлаган. Алуу кенжеси, 60 калдай иниси, кангоң төрө батырга, калдайдын улу капырга. Казат кылып келсек деп, катыкты мыктап берсек деп, атаны кокуй дүние. Колдон келсең эгерде, буу капыр
жеңсең деп аттанып тұрған уағы ушу тұрған қырғыздар жеңебіз Қытайды шаттанып тұрған уағы иді өшен жанағы мұндай ем құрғаны береге тұрған Алмамбет мынтеп айт тұрғаны ошу кезде қырысың атаңдың көретін үйі иғаны кейін ұрдығы қалғасың алтын қорғанға ошу кезде жанағы Айкөл Манас батыры бізінші бол келгені андан кейін қарасаң қырғылы батыр жүргені андан кейін жанағы қырық чоронның барысы атылдаш келгені ошо кезде қарасаң береге тұрған қырық чоро қымыз ішіп қызышып сөктердің ысышып арақ шарап мисалдаш албан түргін соннаш қымыздарын жұтушып ошо кезде жанағы қайбіреуіс кеп айтып баланчаны сойдым деп баланчаның өлтіріп батырлық қылып қойдым деп баланчаның алдым деп баланчені да мен да бері батырлық қылып салдым деп дал ошондо қарасаң жанағы тұрған қырық жоро дуға кереп алыптыр басылып алған бір үлкен чуға кереп алыптыр ықсызынан қайберін ызалантып алыптыр тарынышып алыптыр атаны көй дүние деушен деп duruşup жанағы тұрған қырық жоро қызық су кептен құрушуп қызға мықтап қанышып дал ошондон қарасаң аңгемеден алышып ошо кезде болбоду дал ошондо жанағы қайран энен Каныкей кирип эмин келгени қандай сөз айтып иеттеп қырық жоро бары дегдеді ошо кезде Каныкей өзүнүн болгон ойларын эмин айтып бергени айланайын ошондо Алмамбетке кеп айтат аяшымдың да деп айтат дал ошондон өзүңөр атқа минип он күнү тараза мыйзам чоң күнү сапар кылып он күнү Кудай берген чоң күнү аттанып барган кезиңер дал ошондон өзүңөр Кытайды мыктап жеңем деп шаттанып барган кезиңер ошо кезде батырлар түштөнөр болсоң жайыңдайт түндөр болсоң аныңдайт атаңдын көрүүнүн үйү уят болуп калбайын конок ашынгандайын дал ошентип мен өзүң алдың арада чамдайын деп ошентип турганда мындай кебин курганда анда Алмамбет кеп айтат аяшымдың да деп айтат талап келе жатса талага калгандай болуп көрүнүп калап алып балага атаңдын көзүнө жатып алсак болбостур жаткан жатып алсак болбостур жатып алсак оңбостур атаңдын көрүүнү калган калсак бөлүнүп ошо астыда жүргөн аскерге уят болуп көрүнүп деп ошентип турганы бириге турган Алмамбет мындай кебин курганы анда деген Каныкей бурала басып ошондо сыртка чыгып барыптыр дал ошондо көрөсөң ошо кезде жанагы сандыктың алыптыр ошо кашына деген батырлардын баарынын алып келип салыптыр көтөргөнү көп балбан көргөн адам таң калган атаны гана күйдү алып келип балбаны ошондон ортого гана коюп салган